урматтуу көрүүчү, менин аты жөнүм Эрлан Абдытокуров. Бүгүн 22 май Хан Бийке кино тасмасынын жабык көрсөтүүсүндөбүз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда болот. Hazır uşunçalık sağınıyordum. Sen bana geri gelen kovata. Алдыбызда дал ушул Хан Бийке деген сонун керемет чыгарманын режиссеру, сценарийси Мирлан агабыз жаныбызда турат. Мирлан ага премьерасында мен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан Кудайым буйрса мынакей 23-нөн баштап уже бул кино прокатка чыга баштайт экен. Ал эми бул кинодон элдер кандай таасир ала алат? Бул менин оюмча мынакей биз көрүп отурдук. Ата менен кыз жөнүндө экен. Кененирээк бир элдерге, бир көрүүчүлөргө бир маалымат айта кетсеңиз. Хан Бийке тасмасы биздин Аскат Досум экөөбүздүн Next Media деген продакшныбыздын биринчи эмгеги. Тасманын максаты жөнөкөй эле. Сиз эгер биздин тасмабыздан кийин барып, ата-энеңизге ыраазы болуп, алардын колдорунан өп, мен силердин уулуңар, мен силердин кызыңар болуп чоңоюп калганыма 1000 мертебе шүгүр дешсе, анда биздин кино максатына жетти. Биз ошону эле айткыбыз келди. Ата-энени көзү барда баркта, жана жакшы көргөн адамдарга күн сайын жакшы көрөт экениңди унутпай айтып жүр деген нерсени айткыбыз келди. Команда менен иштеш кандай болду? Съемка учурунда оңой эле болду, жеңил болду же кыйыныраак болду актерлор менен мисалы? Негизичи башка проекттерде бир аз кыйынчылыктар болчу да, анан азыр могу проектте эмнегедир жол жаман шыдыр кетти. Потому что биз башка сценарий менен Камчы Айкеге барып туруп, Камчы Айкенин жана балдары жүргөндөн кайра атагыл өзгөртүп, ошол сценарий Камчы Айке өзүнүн немелерин ыргытты. Сценарийдин структурасы ошол жерден эле туруп калды. Мен где-то бир 10 күнүн ичинде жазып койдум. Анан съемкага чыгып кеттим. Жолдор мына тук да. Түз эле кетип баратат. Анан буйрса бүгүн премьера. Жакшы. Тоскоолдуксуз кетип баратабыз. Кудай булагы сүйүнсүн. Дагы түшүмө кирдиби? Мен түшүмө так эле кирбей калды. Дагы бир жол түшүмө кирсе, ушпасам да атаңды. Ал эми урматтуу достор, дал ушул Хан Бийке киносунун главный актрисасы Айда Багышбекованы негизи өзүңүздөр билгендей, азыр блогер десек блогер, ырчы десең ырчы, актриса десең актриса, интернеттин бардык булактарынан көрүп турабыз. Кандай болуп атат, сезимдериңиз кандай? Бул сиздин билишиңиз боюнча биринчи эң алгачкы тартылган киноңуз экен. Сезимдер өтө сонун, актрисалык мага өтө жакты. Жана мындан кийин дагы эгерде чакыруулар болсо, сөзсүз түрдө актрисалык кесипте улантам деген оюм бар. Жана албетте режиссер Мирлан мырза да айтты, биз актерлор менен, команда менен кыйынчылык болгон жок дейт иштегенге. Силерге өзүңүзгө кандай тоскоолдук болду, кандай кыйынчылык болду ушул тартылуу учурларында? Мисалы сиздерди көрүп, азыр элдер кээ мисалы киного түшөм деген кыздар, айымдар бар. Эмне сунуштайсыз дегендей? Азыркы учурда эми кандай десем, менде аткарууда эч кандай кыйынчылык болгон жок, баардыгы жакшы болду. Эң негизгиси ошол түнөгүнү уктабай, уйкудан анан кичине сыркоолоп калганым эле болбосо, эч кандай кыйынчылык болгон жок. Ал эми актриса болгусу келген кыздар, жигиттер мындайча айтканда көп кыялданыш керек, изилдениш керек, үйрөнүш керек, анан ишениш керек эң негизгиси. Баардыгы болот. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Жок, мактанбай эле. Айтып атканым, бунун баарын өз күчү менен жетип атканын билдирип атам да. Аштан деле өз күчү менен алгам. Мен мынчалык мактанбайм, койчу. Таң өзүмө көп көрүнүп чаап алганмын деген эмне мудун бүткөнүн кишинип турам, могу кым эс менен тетиги көп көрдү жөнүндө. Булакла ташып жүрөм.
Алдыбызда дал ушул дагы бир кыргызыбыздын сыймыгы Камчы Сарбаев агайыбыз турат. Агай бар болуңуз, ден соолугуңуз үчүн болсун дейли. Жана албетте ушул кино тууралуу бирке маалымат айта кетсеңиз, өзүңүздүн бүгүн мынакей премьерадан биринчи жолу көрүп атасыз бул кинону. Кандай дегеле сезимдер болду? Элдердин кабыл алуусу кандай болду? Сиздин оюңуз боюнча? Элдин кабыл алуусун мен өзүм байкаган жокмун. Өзүмдүн орто жерден бери өзүм ыйлап алып кайра көрүп алымчы. Азыркы эле могу кызымдычы 7-де кызым. Анын айдан возрастына келгенде, ошол куракка келгенде кандай кетет экен элестетип алып өзүм көзүмөн жаш дегенен эле ыйлап эле чыктым дейт. Анан ошого иши кылып бар бир кызы, мисалы үчүн кыздар 50-ге чыгабы, 40-ка чыгабы, 7-ге чыгабы, садиктеби, ошонун ар бир кыздын өзүнүн атасы бар болсун. Атасы аман болсунчу. Ошол аталар аман болсунчу. Атасы аман болсо, демек ар бир кыз, үйдөгү кыз сөзсүз түрдө төрдүн эркеси, үйдүн хамбийкеси, 60-ка чыккан возрастка, кайсы возрастка чыкпасын, баары бир ошо аталар аман болсун. Ошол эле. Неге мени таштап кеттиң? Эмнеге эрте кетип калдың, ата? Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Кинода кандай кыйынчылыктар болду? Аткаруу жеңил эле болду? Жана албетте команда сизге жеңил эле болду иштеткенге? Команда өтө күчтүү болду. Аябай мындай профессионалдуу, мыкты аткарган команда болду. Оор эми өз негизи жеңил жумуш жок. Оор болду, бирок эми өзүңө жаккан жумушта жүрсөң, рахат алып иштейсиң деп айтат го, ошо. Рахат эле алып иштедик. Кыйын учурлар болду, эми бар сон болду эми. Атам жанымда. Киммен сүйлөшүп отуруң? Мунун таластыкта турбайбы? Алдыбызда Кыргыз элинин сыймыгы Бакыт Мукул агабыз турат. Аш эле кандай өзүңүздө бүгүнкү кинодон кандай таасир алдыңыз? Өзүңүз буга чейин негизи көргөн эмессиз да бизди? Ол премьерадан көрүп атасыз да бул кинону. Кандай болуп тур? Негизи кинону премьерага сактап көрөбүз да, себеби эрте көрүп алсаң кызыгы кетип калат. Ошо эл менен, ошо зритель менен чогуу көргөндө бир кичине элден да канта каласың дегендей да. Эми бул Ата деген кино мыкты кино болуптур. Көп эле кинону көрүп атабыз го, бирок драматургиясы чала же болбосо иштеген стилистикасы же артисттердин ойногонунда көбүнчө комедия деп эле башка жака өтүп кетип калат. Бул жерде Ата деген бир ушу элдин, ушу жалпы адам баласынын кадимкидей жоготуулары бар да, ошону сагынбай койбойт экен адам. Мына бул жерде отурган кишилер ыйлап күрүп отурду. Даже мен ыйлабай эле коеюн десем болбой, көзүмөн жаш чыгып атты. И ошол менен бирге күлүп аттым да. Ушундай ансамбльдер да жакшы болгон, каармандар да жакшы. Айтайын деген ой аябай жакшы да, терең. Алланы карап тур, Кудай Тааланы кара. Өлүктү сыйла, арбакты сыйла деген жакшынакай жаныңда эле жүрөт деген сезим деп ойготуп атышат. Любой киши жамандыкка барат, өз жанында карап турат го дейт. Мындан кийин, могу кинодон кийин. Албетте. Бул тарбиялык мааниси аябай зор болду. Менимче ушу сапар байсалдуу болду демекчимин. Байсалдуу болуп, элдин баары ушуну көрүп кичине 100 кишиден 10 киши оңолсо дагы бизге пайда деген. Албетте агай. Биз да сиз менен сыймыктанабыз. Бар болуңуз, оорубаңыз, ар дайым ушундай кыргыз фильмдерде ар дайым көрүп ачып жүрөңүз. Бар болуңуз агай. Эмне заказ бересиз? Так эле көрүнбөйсүң го. Эмне заказ бересиз беки? Билбейм. Негизи сени көрүш үчүн эле келем бияка. Анда өлөп бүткөндөн чакыртыңыз. Туктай. Тамаша. Экинчи кызым эле жолоп эле көрчү сени кантип. Ал эми урматтуу достор, негизи эле бул кино тартылганда, кинонун артында эң эле главный ушул оператор мырзалар болот. Дал ушул Ханбике киносун сонун керемет кылып элге чагылдырып, сонун тартуулап тарткан. Негизи эле кадрдын артында көп операторлор көрүнбөй калат. Алдыда Санжар мырза, премьераңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан сизге суроо берели дегенибиз, бул кинодо негизи көп эле ушул монтажерлор, көп эле мындай операторлор биз тартып беребиз, сонун кылып ракурстарды мондай кылып, сонун кадрлар чыгарып беребиз. Баягы монтажер кесип алат деген ушундай
көп оператор жигиттерден угуп калабыз ушундай нерселердичи. Кандай ойлойсуз? Сиздики бүгүнкү премьераны сиз деле көрүп атасыздар азыр туурабы? Биринчи жолу көрүп атасыздар. Кесип салып турбу, мисалы могул жерден калтырып койсо болмок, же болбосо могул жерди кошуп койсо болмок деген моменттер барбы деген. Бар, ушундай моменттер бар. Негизи менин келинчегим да монтажер негизи. Мен да кинодо иштейм. Мен сизди аябай түшүнүп турам. Монтажер менен оператор эң көп жумушту аткарышат негизинен. А бирок актерлор менен режиссер калып калат да аягындачы. Монтажерлор көмүскөдө калып калат. Анан оператор катары Санжарда көп айтып калат да, премьерда отуруп алып, бул жерин алып салса болмок да, бул жерин кошуп койсо болмок да деген учурлар көп болот. Бир айтып кетчү нерсе, Санжар аябай жана ляптарды байкап отурат да, презентацияда отурганда, тетин карачы, муну карачы депчи, көп жерлерден мындай кичинекей бир отражение түшүп калат, бир жерде көлөкө түшүп калат. Анан өзү кино учурунда күлкүмүштүү моменттер болот эмеспи? Анан ошол моментттерди эстеп эле күлкүсү келет да, мисалы ыйлап аткан жерде, мисалы мен азыр шоулкулдап ыйлап отурдум, Санжар болсо кыткылыктап күлүп отурду да, анткени Санжар болсо артында качактарды издеп отурду. Ооба, ошол эми элге жагат деген ойдобуз биз. Ошо келип көрүп кеткиле. Албетте силерге да ийгилик каалайбыз. Атам байкуш, кандай эмгек менен салдыр ушул үйдү. Айда айтмаңызчы. Эртең цехтен акча тиеп, бүгүн болсо кафеден көбүрөөк акча чыгарганга аракет кылмак макулбу? Баарын чогултуп берип, убакытты кичине созгонго аракет кылабыз. Ошол күнөө экен. Алдыбызда дал ушул Ханбийке киносунун продюсери Аскат Байке жаныбызда. Аскат Байке премьерасы менен куттуктайбыз. Кандай ощущение болот? Мынакей элдин баары жаңы эле кинодон чыгып атышат. Сезимдери кандай? Кино элге жактыбы дегендей. Эми аны эл чечет, бирок өзүбүздүн баягы айтайын деген оюбузду кичине жеткиздик элге. Сизге жактыбы? Албетте, сонун кино сонун болуп тур. Силерге кассалык кинолордун бири болсун дейли. Жана албетте бул кинодон элге эмне таасир болот? Бул кинодон кандай сезимдерди көрө алат? Көрүп аткан көрүүчүлөр жакында мына Кудайым буйрса эртең 23 майдан баштап киного келе баштайт кинотеатрларга. Эмнени ала алат бул кинодон? Бул кинодон ошол ата менен кыздын эң негизги мамилесин, ошо Кыргызда атага кыздын жакын экендигин, анан ошол атанын орду бар экенин, ал ата деген кандай кырдаалда, кандай кайсыл жагдайда болсо дагы кызын колдойт экендигин айткысы келген да. Атам келди. Эми точно баары жакшы болот. Кызым коркутпачы. Өзүңөн өзүң сүйлөшүп атасың. Сага скорый чакыртыш керек. Мен сени азыр ушунчалык сагынып атам. Сен мага керек элең кубата. Жаппайсыңар, утарбы? Жаптырбайм, бекиттирбейм үйдө. Бул Кадырбегим салып берген үй, бул менин күйөөм салып берген үй. Утарбы? Мен бардығын жаап берейин. Сен мен эрке жубайым. Эмнеге мени таштап кеттиң? Эмнеге эрте кетип калдың, ата? Бирок сенден башка чоочун киши менен үнүмдү чыгара сүйлөшсөм, же ошого көрүнсөм, анда убактым азаят. Атам келди. Эми точно баары жакшы болот. Кызым коркутпачы. Өзүңөн өзүң сүйлөшүп атасың. Сага скорый чакыртыш керек. Ата, сен эчимге көрүнбөйсүңбү? Эчимге көрүнбөй макулбу? Эчимге жолоочу. Атам жанымда. Ким менен сүйлөшүп отуруң? Мунун таластыкта турбайбы? Экинчи кызым эле жолоп эле көрчү сени эмне кантип. Жөнүсүн апай. Атам сиз жөн жүрсүн деп атат. Карындаш, кечинде каяктан? Жалгыз сурап. Бул акча деген 1 секундка дагы татуатсыз менен өткөзгөн убактыма. Сыйдан кетпейди сени. Эми учураш. Ассаламу алейкум. Жок, бuyakta. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ва алейкум салам. Бир жумадан кийин экөөбүздүн никебизди кыябыз.